Эске салсак, мындан 5 жыл мурун Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фонду Ак Дала районунун Кара Бүргөн айылынын тургуну Максат Тилебаевдин кайрылуусун элге жеткирип, үмүт тилегин орундатып, ак өргө салып берген. Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фондунун мындай ак өргөлөрдү салып берүүсү бир эле ден соолук багытта эмес, муктаждуулуктун бардык тармагында кызмат көрсөтөөрүнөн кабар берет. Максат байке, Кудай буйруса, ак өргөңүз кут болсун. Мына ушул үйдүн ачкычы жалпы кайрымдуу, мээримдүү, боорукер кыргыздын уул кыздардын атынан тапшырылат. Кайра беременке салбай эле чоң там салабыз дегендей сөздөрдү айтып калды. Анан мен дагы аябай ойлонуп, кандай мен бул бала биз айлык албасак, биз деле сиз деле адамбыз деп айтканда мен биринчи четте түшүнбөй мындай таң калып эме кылдым да, мындай мага 2 комнат болсо болот эле дегенде, бирок 5 комнат там деп өзү ниетин коюп койгон, бирок 5 комнат тамды буйрса, ошо тамымды бусуп, метинен башына чейин мага там салып берип, азыр ушундай ак өргөдө кубанычта аябай сүйүнүп бала чака менен отурабыз. Мен азыр сүйүшүм кайрымдуу эме Азамат акеме, Ражаб акеме рахмат. Алла разы болсун Азамат акеме. Кудайым колдосун ушу баланы мен ушинтип там салып берди. Бир эле звонок кылдым эле ушу бала мына ушундай болду десем, келип там салып берди Азамат иним. Рахмат, Алла разы болсун Азамат иним. Кылынган кайрымдуулук иштер унутка калтырылбайт. Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фонду буга чейин кылып келген иштерин унутка калтырбай, жардам берген жарандар менен ар дайым кабарлашып, баарлашып турат. Бул жолу Азамат Байматов Нарын жергесинин Ак Дала районуна барып, Максат Тилебаевдин үй бүлөсүнөн кабар алды. Достор, бул жерге алгач келгенимде мына ушундай сиз көрүп тургандагыдай жагдайдагы үйдө жашачы байкечи. Бунун бет маңдайында эле бул жерде ушул туура ушуга сыяктуу үйдө 2 бөлмөлүү үйдө Максат байке өмүр кечирип келген. Бирок ошол учурда келип, мына ушинтип азыр мынтип зыңгырап ак өргө туруп, анан ушул жерде Максат байке менен раматылык мына бүгүн көз өтүп, бүгүн багыштап Куран окуп отурабыз. Азыр мынакей үйдөн келип кабар алып, баарын эскерип, эске алып, анан жан дүйнөмдө бир башкача бир сезимдер менен кетип баратам. Канча дагы бизди Аллах Таала амандыкта жолуктурсун, достор, мекендештер. Деги эле бардык үйдө жакшылык болсун, анан мынтип жакшылыгын тургузуп, ушинткөндө сүйүнүп, бул жерде Максат байке экөөбүз балдагын таянып алып, көчөнүн нар жагына барып бир карадык. Кайра сүйүнүп, үстүн жаап атсак, тияка басып барып, Азаматым сонун болуп калды деп үстүн жабылышын көрүп, кубанган кубаныч артта калды, достор. Көрсө, жашоо ушундай экен. Бүгүн бар, эртең жокпуз. Бүгүн мен бармын, сиз барсыз, бирок бир күнү биз дагы жок болобуз. Бирок ошол кеткиче келчи мекендеш, баркташып гана сыйлашып эле жашашлыкты колго алайлы. Максат Тилебаев оорудан улам 1,5 жыл мурун көз жумган. Куран багыштап барган фонд жетекчиси Максат Тилебаевдин жубайы Айчүрөк эжеден жана балдарынан кабар алды. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мен ушул 2 күндөн бери ушундай бир сооруктуу сапардын аркасын улай ошол биздин Нарынга келип, ушу 2 күндөн бери бир жан дүйнөмдө бир башкача сезимдер. Анткени мен азыр отурган бул ак өргө бизден мындан бир канча жылдар артта ушул Максат деген агабыз турак жай тургузабыз деген бир аракетти колго алып, Айчүрөк эжекем отурат. Айчүрөк эжекем алгач кайрылып 2016-жыл, достор. Арадан канча жыл өтүп отурат. Ушул аралыкта ушул кабар алып келип, Нарындын Ак Даласына, Кара Бүргөн деген айылга келип кабар алып, анан ошол күндөн ушул күнгө канча күн, анан бүгүн кабар алайлы деп келип, бирок менин бул жерде кубанып ак өргө ачкычын тапшырган күндө бир өзгөчө күндөр өткөн. Бирок достор, бүгүн өкүнүчтүүсү келгенимде Максат деген байкем Азаматик кайерге жетип калдың, кантип келе атасыңбы, жакшы келе атасыңбы деп тосуп алган агам жок. Эжекем өзү чыгып тосуп алгандыгы дагы мындай бир адамдык немемде, жан дүйнөмдө бир башкача немелер болуп турат. Анткени Максат байкебиз дагы Аллах Тааланын буйругу экен, бул дүйнөдөн көзү өтүп
бүгүн мындай балдар атасыз, анан ушундай отурган күндө алакан жайып бир дуа кылып коелучу деп келип отурабыз. Айчүрек эже ошол эми Аллах Таала өзү Максат байкенин ыйманын саламат, кабырын нурдуу кылган болсун. Ушул азыркы бүгүнкү күнгө чейин окулуп аткан Курандар кабыл болсун. Анан бүгүнкү күндүн дагы ошол негизги ой тилек максатыбыз ушул. Ушул сиздерден кээ бир учурларда сураган адамдар болот. Баягы эмелер жакшы элеби дегенчи. Ошолордон азамат бир кабар алып койсоң, ушул салып койгон үйлөрдүн баарына бир кабар алып, урдагы жашоо бүгүнкү күндө алар кандай жашоодо жашап атышат экен деп элдин дагы айрымдарынын көптөгөн элдин өтүнүчү бар. Ошол өтүнүчтүн негизинде биз келип калдык. Мат балама да ыраазычылыгымды билдирем. Ошо байкесине келип мондай Куранын окуп ушул жерде жакшылыктар болду эле. Бир кезде ушу тамыбыз жок кезде тамдуу кылып бизди сүйүнтүп, кубантып, Максат экөөбүз ушул жерде балдарыбыздын жакшылыктарын көрүп, ушул үйдө түтүн булатып жашап калдык. Ушу биз ушу үйдү жайлуу кылган ушу балабыз Азаматка да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Эми тагдыр экен ушу Максат оорудан каза болуп, ушу балдарыбыздын да жакшылыктарын көрбөй кете берди. Ошо эмне дейт, бул да тагдыр. Биз балдарым ушул убакта ушу 1,5 жыл болду каза болгонуна. Азыр балдарым мындай эржетип, баарыбыз чоңоюп ушул үйдө төрөчүлүктүн жашоосу өтө берет экен. Эми жашообуз өтүп атат, жакшы жашоодо жашап атабыз. Биз деле ушул 5 комната үйүбүздө ушул балдарым менен күлүп жайнап ушул үйдө бир жакшылыктын ролосу болсо экен деп да биз да сүйүнөбүз. Ушул жерде келин алып, кыз берип дегендей тойлор болуп, ушул тамдарда болуп атабыз. Ошого көп болот, Азамат көп болуп кетип атат жакшылык тойлорго. Ушул Азаматка да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Азыркы убакта да өзүбүзгө келип бизге кабар алып, эмне болуп атат Айчүрек эже деп келгенине мен абдан ыраазычылыгымды билдирем. Азаматка да ден соолук каалайм. Ошо үй бүлөсүнөн аман болсун, бала чакасынын урмат сыйын көрсүн. Алыс болсо да ушу Ак Талаага, Кара Бүргөн айылына сапар алып келиптир. Анан Азаматка да ден соолук каалайм. Рахмат Азамат, ушинтип бизди эстеп, ушундай Максат байкем бар эле, Айчүрек эжем бар эле деп ушинтип бизге келип, бизге болсо дагы өзүңдүн Кураныңды кабыл болсун, Кураныңда бизге келген тилектериң дагы өзүң ойлогон кысматыңа жет, балдарың урмат сыйын көр. Мен айтам, мен эне катары ушу Азаматка көп ыраазычылыгымды билдирем. Мен мисалы бир тууганым эмес, же менин бир аяш уулум эмес, мен Азаматты мындай телефон эле аркылуу байланыштым эле. Ошо бир көргөндө эмес элем ушул убакка чейин. Анан азыр мына мени келип ушу үйлүү кылып, сүйүнтүп бизди момундай ак өргөөгө киргизип, азыр убакта жашап атабыз. Аябай сүйүнүчтөбүз, биз да ыраазычылык билдиребиз. Азаматка рахмат. Азамат колуңан келген нерсени бизге жасадың. Бизге мындай түшүбүзгө да кирген эмес, мындай ойлогон да эмес мындай нерсе болуп кетет. Анан мына болот экен, Кудай деген коргойбойт экен. Анан ушундай колдоо көрсөтүп, Азаматтын фонду бар экен, ошолор келишип бизге ушундай ак өргөбүздү салып берип, ушул үйдө жашап атабыз. Азыр мына даамызды сызып бизди менен келип саламдашып отурат. Дагы 2016 жылы ушул Кайрымдуу бол деген коомдук фонд алгач түптөлүп, анан арышын мына деп алгач баштаганда бир канчалаган энелер үйлүү болуп калса экен деген ой тилекти биз тилектерди камтыганбыз. Анан күндөрдүн бир күнү ушул биз телеканалда отурганыбызда, эфирде отурсам Айчүрек эже байланышка чыгып, өзгөчө бир кайрылуу болгондо бул бир үйдө ушул 3 оорукчанды бир камтып, Айчүрек эже. Баягы кайнатаңыз ал кезде кайната ата өзүңүздүн атаңыз, ата бар кез эле. Анан мен ошондо угуп, ошол Азамат жамгыр жаап атканда биз айрым адамдар жамгыр жаап атса жамгырдан корголонуп үйүнө кире кача турган болсо, мен жамгыр жаап атканда үйгө кирбей, сыртка чыгып, ошол үйдүн үстүндө көлөнка төшөп, үйдүн ичиндеги 3 майып суу болбосо экен деп, ошолорго суу тамчылабаса экен деп, ушундай күндөр өтүп атат дегенде бир башкача бир эме болгондо мендечи. Анан
мындай ошол кайрылуу мени Бишкектен Борбордон ушул Акталага келишиме себеп болгон. Анан келсем Айчүрөк эже мындай аябай сүйүнүп, анан бир башкача эметип мен жөн эле айтып коюп келбейт болуш керек деп ойлогом деп этсизби? Келип, анан ал күнү алгач келип, бирок мен ушул жерде туруп элиме, журтума, ушул Кара Бүргөн айылынын бардык тургундарына, айыл башчысына, мына ушул жерде турган могу жерде ким деген бала эле баягы кирпич неметип жардамдашкан. Хамзаткачы, вообщем Хамзат, Алла разы болсун, Максат байкем классташтарына, досторуна, жакындарына, тууган уругуна аябай ыраазычылык. Анткени биз кайрымдуу бол деп фондду негиздеп, бирок фонд бул арабтардыкындай көп акчалуу фонд эмес, бирок билгиле мекендеш. Биздин фонддун аркасында жакшы адамдар бар. Фонддун артында эл бар, эли бар, кыргызым, мекендешим. Анан ошол ынтымактын жыйынтыгы бүгүн мына монтип кичинекей мекендештерди, кичинекей ошондой бир кыйынчылык күнгө туш кылбай, биз жабыла көтөргөн жүк жеңил болот деп, жабыла жүктү көтөрдүк эле. Мына заңкайган ак өргөлү болуп, анан Максат байкем баарыбыз эле аз күнчөлүк өмүрдө конокпуз го, бирок ошол конок дүйнөдө ушул убактыбызды уттурбай туруп, туура убакытты туура пайдалангандыктын жыйынтыгында Максат байкем канча күнчөлүк, канча убакчалык өмүр сүрсө дагы ушул ак өргөсүнүн ичинде жакшынакай болуп, балдарынын жакшынакай оюн күлкүсүн көрүп, көз ирмемдерди камтып, бул дүйнөдөн өтүп отурат да. Эгерде мындай кадамга биз барбай койсок, анда баягы кыйынчылыктын үстүндө жүрүп, деле адамдар канчасы жетинип албай өтүп кетип жатат. Ошон үчүн ошол учурунда Максат байкенин көңүлүн көтөрүп, кубантып, сүйүнтүп бир аракетте болгон жандар, кол сунгандар, тыйындап болсо дагы ушул жерде кимде ким канчалык салым кошсо Кудайга маалым. Ошол баарыңардын ошол акыретке камданып аткан соопторуңар кут болсун, ушул көп болсун, Кудайым буйрсачы. Анан сала баштагандан кийин эле Азамат менен тыгыз байланышта болуп аттык да, Азамат ишенгенибиз эле Азамат болот да. Анан ошо эмебиз таанып стенабыз туруп калган кезде Азамат келатат дегенде аябай телефон чалып алып, келатасыңбы, биздин эми ошо тааныбыз бүтүп эле Азамат келсе эле баары бүтүп калат, баары жазалып калат деген эле ой менен үмүттөнчүбүз да. Анан Азамат келаткан кезде ошо корообузда коюбузду союп берерге эмнеларыбызды билбей, ушу өзүбүздүн балабыздай эле бир сүйүнүп, кубанып, Максат аябай жакшы көрчүмүн Азаматты. Ушу Азаматым келатат, кой соём деп ушу алып келип алып койду союп коноктогон күндөрүбүз болгон. Азамат керек болсо бизди кайра аяп, ой ушу мен үчүн жөн эле койбойсуздарбы, мен андай коюңуздарды эмнеге мага союп дегендей сөздөрдү айтам. Бизде эми конок деген кой менен коноктойбуз да. Анан биз Азаматка бир кой үчүн бир кой эмес, колубузда эмне болсо ошо баарын эле бергибиз келди. Анан ошо коноктоп, ушу төрүбүзгө отургузуп, ушу балабыздай сыйлап, ал бизди ата энесиндей көрүп, бизди сыйлап, ушундай көп сыйлуу сый болуп, алыс болсо да ушу бизге жан дүйнүн арнап ушу барып келейинчи Максат байкеме деп. Анан Максат да ушу аябай жакшы көрүп, биз чалып турчубуз, келбейсиңби дейм. Ал бунун проблемасын деле Азаматтын ойлогон жокпуз, өзүнүн деле үй бүлөсү бар экен. Анан бизди эми бизге келип турса деген ойдо болуп турду да. Өзүбүз менен эле келип эле биздин жаныбызда эле жүрсө эле, биздин эле балабыз болуп калса деген сыяктуу болуп сезилип жатты бизде. Анан буюрса ушу ак өргөбүз бүткөндө дагы ушул жерде ата энең келип, ушул жерге батасын берип, сонун кездер болду. Тамагыбызды ичип, ушу төрдө отуруп Максат байкеси болуп, ушу аябай батасын алганбыз ата энесин дагы. Биз азыр атасын, апасы менен дагы тыгыз байланышта сурап турабыз. Ушу ата энең дагы баары үчүн бактылуусуң, Азамат. Ушу ата энең да сендей баланы тарбиялап өстүргөнүнө чоң рахмат. Ушинтип бизди сыйласаң, Кудай жага дагы күч кубат берип, Кудай деген коргойбойт экен, сен дагы балдарыңды урматсың көрүп, көп жаша. Болсо ушу Максат менен Айчүрөктүн аяшы болобуз, тең туштары болобуз, кайра тууганда болуп калабыз. Анан бул артка кайрылып көрсөк, буга чейин ушу Максат менен Айчүрөк жашоо шарт, турмуш ошондой экен, ошондой шартта жашап жүрүштү. Аябай көтөрүмдүү экен. Анан Айчүрөк өзүнүн атасы да колунда ооруган адам болчу, ушу Айчүрөктүн багуусунда болду.
Андан эле Максат ооруп ал дагы Айчүрөктүн багуусунда болду. Анан колунда дагы кызы бар, багууда ал дагы. Анан ошо өздөрүнүн ошол тамда суу тамса дагы ар жак бер жагын бүтөшүп, ушу элдей болуп жашасак деген ар бир адам тилеги болот да. Ошондой тилекте ушу Максат бир өтүп баратсам көрдүм эле ушу балдагын жерге коюп кайрадан шыбап. Анан Айчүрөк да ушу терезесин сырдап антип мынтип коюп ушундай аракет менен жашап жүрүштү. Анан ушу бир күнү эле айтылып калды ушундай бир Азамат Байматов деп ушундай там салып берет экен деген. Ушу келсек мурунку тамды сүзтүрүп жаңыдан иш башталып атыптыр. Мен деле ойлогом ушул бүтөтпү кандай болуп бүтөт болду экен деп. Анан ошол ушундай заңгыраган үйлүү болуп үстүнө киришти, ага чейин ошо Айчүрөктүн атасы өтүп кетти, там бүткүчөктү. Анан ушу Максат анда аябай ушу ачкычын тапшырып атканда кубанычтан ушу көз жаш кылып, ошо элдин баары көрүп, айлыбыздын элдери дагы жардам кылып, колдорунан келген ушундай демилге көтөрүп, башкаларга үлгү болду окшойт. Ошондо бир мугалим ардагер эже, ханым эже, ушу атайын келдим, ушул Азамат Байматовду тарбиялаган ата энесинин колунан кармап ушу көрөйүн деп келдим эле деп ушинтип сүйлөп атканы эсимде азыр деле. Көптөгөн жаштарга болобу, иши кыргыз элине болобу үлгү болду, ушул үй бүтүп кетти. Кыргыз өзүбүздүн айылыбыздын тургундары болобу, ушул кыргыз элден аябай боорукер адамдар көп экен, көптөгөн адамдар салымын кошту окшойт менин билишимче. Анан ушул биз деле мен Азамат Байматов десе мен деле ошо кандай адам болду экен деп баарыбыз эле эме кылганбыз. Ошо ачылышында чогуу күбө болдук. Айчүрөк эже азыр үй бүлөсүн багам деп 2 жумушта иштейт. Түшкө чейин ооруканада иштеп, үйгө келгенде тигүү менен алек. Шартына тууралап түштөн кийинге жумуш болсо, ас болсо да берип турат буга. Жумуш берип, Жумуш берип, Айчүрөк эже кечинде болсо деле келип иштеп берип кетет деп. Түштөн кийин кээде андан кеч болсо деле жанына баласынын кызын эшитип алып иштеп атат. Айчүрөк эже түшкө чейин фапта болуп каласыз. Кайра түштөн кийин келип бул шивеяда, мындай оорчулук жаратып, мындай бүгүн чарчаган учуруңуз кандай учурлар болот эми? Мындай көптөр айтат да, сиз мындай көбүнчөсү тынымсыз аракеттесиз, мисалы. Кээ бир адамдарды мeenеткеч деп коет го. Мeenеткеч деген катарында көрөм да өзүмдү. Анан бул мен эмне илеп тигип атасыз азыр? Машинка менен. Азыр бир жерде швея кыздары менен иштешем. 5 коллективдеги кыздарыбыз бар. Анан ал кыздар ошо мен түштөн кийинге чейин үйдө жумушта болом, балдарымды бүтүргөндөн кийин ошо мага жумуш чыгарып беришет, анан ошо жумуштарын тигем да. Ошону аткарып бергенге аракет кылам, бүтүрүп жумуштарын. Буларды дагы эми айлыгы алыш керек да. Жумасына алат. Анан мисалы мени күтүп калып, Айчүрөк эжем ал жумушта, ал тикпей калат деген сөз болбосун деп, мен ошолорду аракет кылып, ушул жерден машинамды отуруп алып, кыздарга жумуш чыгарып берип, анан айлык алганга буларга да шартын түзүп берем. Булар дагы эми бала чакасын багыш керек. Булар эч жерде иштебесе, анан булар менен кошо иштешем да. Анан ошо бүткө болсо дагы ушу балдарымды өзүмдүн мээнетим менен, маңдай тери менен багам да. Кудай күч кубат берсин. Иштеген цех бригадный да, бир жакшы жери. Ар бирибизге бөлүнгөн операциябыз бар. Анан Айчүрөктүкү ошо артында бүтө турчу операция да. Бул жакта берилген. Анан ошо Айсулуга деле рахмат ошо. Бул иштейт да, кайсы убакта келип тикет эле бул эже дебей ошо бөлүп берет такай. Айчүрөк ким эле Айсулуу да аста болсо колдоосун көрсөтөт. Айчүрөк эже кел иште деп чакырып турат. Иштешет. Айсулуу эже чоң рахмат сизге. Мына ушундай учурда дагы кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштабайт деген сөзгө мындай тастыктап, мынтип көмөктөшүп, ушинтип бир тирек болуп, жөлөк болуп атканыңызга рахмат. Мынтип азыр эжекем астына машинкасын коюп алып, мээнетин жасап түшкө чейин санитарка болуп, эмеде Больницада иштейм, ушу жууп тазалап, ошол жактын баарын жоопкерчилиги менин моюнда да. Эшиктегилердин баарын гүлдөтөм, огород эмелерин баарын кылып, анан саат 4-5те келем. Анан ага чейин, андан кийин швея менен. Элмирбек билет турбайбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله ربنا ورب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم اغفر لي ولوالدي الأستاذية والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ушул окулган Курандын соогун ушул Согушбек уулу Максатбек байкенин арбак соогуна баштадык. Эй жараткан Аллахым, пендечилик кылып билип билбей кылган күнөөлөрүңүздүн кечиргин. Жараткан Аллахым, кабырын нурдуу кылып, сурагыңды жеңил кылып, бейишиңден насип кылгын. Роббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар азабул кабр.